Ассалаумағалейкум жігіттер. Қамазыңар, коллегалар. Бізде обед 12:30 болды. Кофе. Я люблю кофе. Дейді ғой. Бестолковшылар. Кофе қаяқтан шыққан деген сұрауға жауап бере албайды ғой, қайрат. Обедке бізде чизкейк. Екі штук болчу уже, біреуін келтіріп қойғанбыз. Ой. Әме. Подписка қылып қойсаң, жөніне көріп отыра бербей. Өзі любой нәрсені ба тамшанып жеш керек та. Дамын татып, сызғыра. Вай. Подписка қылып қой, ұмытпай. Ассалаумағалейкум подписчиктермен 200-ден аштық, құдай бөлісе 300-ге жетет оқшойыз. Бұл смена бүгін айтып кеткендерле таласский вариант, таласский акцент. Ошондой акцент менен иштейбиз. Бұл негизи чистамда юмор катары кабыл алгыла да. Экран ар жагында деле мүмкүн таластык биздин ордоштор бир туугандар көрүп калышы мүмкүн да видеону. Бул мындай юмор катары кабыл алгыла, жүрөгкө жакын албай. Таластыктардын негизи жүрөгү чоңдоп аткан, өпкөсү жок болсо деле жүрөгү чоңдойт го. Тамаша. Ошон үчүн видео башталды, туугандар. Юмор катары кабыл алып, тарынбагыла, алдын ала биздин нет кетип калса, кечирип койгула дегендей. Кеттик андан сменаны сатып алдык. Нерде бир брат өчүп калыптыр аккумулятор. Слабый болуп. Прикрутет бер кол, прикрутет. Ёпсмала. Саспа. Короче, минусту плюсқа қошып тұрып, час еткенде чурс етіп оталып кетті ғой машиназы. Оталыр қазір бірінші заказды алдық бөрізі. 1.31 дегенді. Коэффициент мен. Негізі ортадан үзіліп кетейінші, мұндай үзіліп тұрайыншы. Таласқа барғанда дағы, мұндай илгери барлы тыр деп сөйлейді деп үшінті өртші ғой. Талас емес башқа областың елдері деле бетті, таласты тыр деп, жатыр деп үшінтіп бермей қалады. Біз мен өзім таласқа барғанда да 2 жол бардым ғой деймін. 2 жол барғанда деле аншалық тыр деп сөйлеген кишини деле көргөн эмесмин да. Бирок эме бар экен, жана кичинекей баладан баштап возрасттагы кишилерге чейин уин деген привычка бар экен да. Уин. Ошон үчүн анда эмесе кеттик анда. Уин. Кой өзүңгө. Оң жакты карап, сол жакты караганча 15 минутта келип калдык го. 700. Ой, кайда 700? 337 рубль. Здравствуйте. Ушинтип биле койчу эле, антип катып мындай. Колдор широкий. Өзү ары эле бирок мындай. Ушундай барбы? Талаский досторго. Короче, 545 рубль. Нары бери том жери дегендей. Кыскасы жигиттер мыяк жагы зыңк болуп кетти окшойт, роднойлор.
48 километрге заказ алып келдік. 48 километр. Эми 48 километр не? Біз үшін жана эртең чыгып кросс чуркап койгондой эле да. 48 километрдин акчасы канча болду десеңер, бир сатканда 5 килограмм фасоль саткандай эле болду негизи акчасычы. 54 минута. 1670 рубль болду го. Нерде алдыман бир брашка чыгат. Братан, 2 километрге таштап койбойсуңбу деп. Давай, брашка отур. Деп салып алып келип таштап койдум. Канча өрөйүндө те жолу брашка от души эле десем болбойт, кой десем болбойт. 285 сом берип кетти. Жолуна таштап коюн дегем негизи. Кыскасы жигиттер, дальше больше, глубже, ниже. 22 минута. Что-то арзан. Зеленоградта жүрмүн, Зеленоградта. Сегиз минута. 208. Короче, Зеленоградта жүрмүн го, Зеленоградта. Мындай эле кызыктуу жана крупный заказ болгондо же бир бала болуп, окуя болуп кеткенде связга чыгам. Так мындай чачак-мачалардын баарын көрсөтө бербейин, Короче, жигиттер көгөрүп атып Зеленоградтан пассажирларды мында белге кирип туруп машинага салдым да. Машинага салып туруп ковёрдун ортосуна алып келип туруп чаптым го дейм, мындай элечи. 1 saat. 1 saatта 1425. Жакшы болду. Негизи Москва өзү эме да мындай. Кандай десем, жана ковёрго окшош го мындай. Тоголок болуп. Көтөрүп алып келип туруп мындай спортто жүргөн балдарыбызда тарс эле. Короче, жигиттер, азыр бир заказ алып келдим да, 54 минутка чоюлуп кетти да. 54 минутта 730 рубль. Пассажирга бардым да, пассажирга барсам анан домдун алдында шлагбаум туруп турган. Барып эле шлагбаум астына токтоп, аварийный включать этип турсам эле охранник басып келди. Брат, нерге турганга болбойт дейт. Эмне болбойт, мен клиентти күтүп отурмун, азыр нерден чыгат десем, жок, сен нерге турба, сен нерге тур дейт го. Нерде эле туруп турайын десем болбойт. Клиентиң кана дейт, келатыр десем, каякта келатыр дейт го. Охранник менен мындай жакса болуп кетейин дедим да, кичинечи. Сабыр деп кармап калдым өзүмдү. Пробка түгөнбөй койду го, пятница пробка. Пассажир поблагодарил, оставил 71 рублей чаевые, дейт. Положу. Считается. Короче, жигиттер, иштеп жүрүп саат 8 болуп кетиптир. 8 жаман түштө чизкейк менен кофе ичкенден бери эчтеке жейликкем эстесемчи. Унутуп калыптырмын аны. Картошка жеп турайын дедим. Картошка жеп, я люблю кофе болду го мякча. Ой. Ошо дөпарас. Ноттури дөпараста. Негизи өзү кичине курсак ач иштеш керек да. Таксиде кичине курсак ач иштесе, жумуш жүрүп турат. Жүгүрүп турат дегендей. Иштер
иштер болуп атырбы же болуп атыр дегендейчи. Ошон үчүн өтө тоюп албагыла совет. Өзү андай иштей турган күндөрү өтө тоюп албаш керек да. А то мен билбейм, силерди билбейм, бирок мен курсак тойгондон кийин уйкуга тартат да жаман. Ошон үчүн мындай кичине таластык акцентти алып туралы бияка. Мындай кичине жылдырып туралы таластык акцентти. Таласта негизи таланттуу адамдар көп да. Таланттуу адамдар көп. Дүйнө жүзүндө бизди дагы мынтип Кыргызстанда таныткан күрөшчүлөр бар, балбандарыбыз бар. Баары таластан чыккан. Мен өзүм жездем дагы бар таластан. Ал жездешаны кудалыкка же бир жака алып барсаң, мындай кызды калың бербей туруп алып кетип кала тургандай кылып иштейт да. Сөзгө өтө бай. Комузду дагы чертет, ырды дагы келтирет. Өтө таланттуу жездеша да. Ошо жездеша көрүп калса, салам алейкум. Салам алейкум жезде. Салам алейкум патча. Ошондой жигиттер азыр муну же болуп туруп 2 саат ар жакта 2 саатты 3 саат калды. Газдан берип тастайлычы мындай эле. Жарым саат дегенде келип калдык. 413-кө келип калдык. Короче, домойду басабыз. Нерден домойду басып туруп 5-5 Hyundai Solaris менен домой газды басабыз. Ошол менен бүгүнкү сменаны жабабыз. Ох, ата. Не беле, рэпер болуп кетсемби? 20 минутта 477 приветствуется го бизде туруу жигиттер. Конечно. Ехала дагы бир 1.86 менен берди. В сторону дома. Сегиз минута 347 салам алейкус болду го бияка. Заречье, да? Да. Кудайым буйруса, сменаны бүттүк жигиттер. Саат 10:30 болду, кечки 10:30 болду. Комментарийге жазып кетип атышат, иштеген акчаңды көрсөтүп койбойсуңбу депчи. Ошо бүгүн отчет бере кетейин. Отчет берердин алдында эмне деп айтам мен? Бүгүн таластык баланын образында таксовать эттим. Билбейм, мүмкүн окшошту, окшошподу, аны силер чечесиңер, комментарийге жазып кичине колдоо көрсөтүп дегендей, подписка кылып колдоо көрсөтүп койгула. Талас деген эми Талас обласу жөнүндө эмнени билем. Талас обласу бул илгери Манас атабыздын туулган жери экенин билем. Негизи эле Таластан көп баатырлар чыккан да. Талас баатыр деген Чолпонбай Түлөбердиев биз мектепте окуп жүргөндө, улуу инсан Чыңгыз Айтматов, ошондой инсандар чыккан негизи. Анан кичине Таластын дагы өзүнүн эмесинде мындай салттарын дагы кичине көрүп калганбыз. Сыйлуу жер боло. Мындай жакшы сыйлаганды билишет да коноктордучу. Сөзгө баатыр, сөзгө чечен деп коет го. Сөзгө чечен ошондой адамдар жашайт да, менин билишим боюнчачы. Айтып өткөндө эле мен өзүм жездем деле мындай по факту мындай көргөм да. Комузду да чертип, ырды да келтирип, тосту да келтирет. Жакшы таластыктар болсо, салам алейкум жигиттер. Анча-мынча туура эмес болуп калса, комментарийге оңдоп кетсеңер болот. Кийинки очередте эми кимге беребиз эми? Кийинки очередти кайсы область койсок? Кайта эле юг жакка өтөт окшойбуз. Ордолуу 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарына өтөлүчү. Кийинки сменде бир оштук такси сменасын тартып көрсөтөйүн.
Анан жигиттер подписка кылгыла, подписка каналга подписаться этип, лайктан басып, комментарийден жазып, активность көрсөтүп, жакшы активность болуп келатат. Кудайым буйруса, таластык акцент алып эле коеюн уже, өзүм эле сөзүм менен айтып дегендей. Өзү күнүмдүк учурашып, сүйлөшүп, телефондон жазышып жүргөн достор, өзүм жакын адамдарым поддержка тепкенде мындай жакшы деп эме кыласың да. Могул жерде комментарийге жазып аткан вообще өмүрү көрбөгөн адамдар да, дасторконго отурбаган адамдар жылуу сөздөрдү жазып, калуу тилектерди жазса мындай көңүлүң бир башкача болот экен да, башкача мындай жагымдуу сезим дегенде, анын сөз менен деле түшүндүрө албайсың. Өзүмдөн өзүм эле кубаныпчы, кайта видео тарткым келип эле ушундай болуп калат экен да. Ошон үчүн жигиттер рахмат, биринчи баарыңарга рахмат айтып кетейин. Лайктан басып бергиле, мен видеодон тарта берейин. Кудайым буйруса, бул сценарий бияктан уже автоматически чыгып кетип атат да, өзүчө. Ой дагы автоматически чыгып кетти, ошо кээ ушинтип тартып көрөйүн депчи. Баткенде өзүм төрөлүп өскөн жерден баштап мындай бер жакына ар бир мындай жети областты көргөм да. Кудайым буйруса дагы көргөн, бирок ар бирөөсүнүн салтына мынтип терең берилип эме кылып көргөн эмесмин. Мен Кудайым ден соолук берсе, дагы барып мындай жети областты бир айланып, мындай Кыргызстандын жети областын айланып, Кыргызстанды полный айланып чыккым келет да. Үй бүлөнү алып дегендей. Баары бир алыс жерде жүргөндө мындай сагынат экенсиң, чын. Сагынып чото мындай сүйлөгөндө грустный жакка кетип калып атам да. Ушундай кийинки видео Ордолу Ош шаардык таксист болот. Оштук таксист дегендей. Отчет болсо жигиттер, сменаны 12:30 сатып алгам, түшкү 12:30 сатып алгам. 17 заказ кылдым, 17 заказда 7,5 миң. 7420 деп коем, 7,5 миң да, мындай айтканда. Эмне үчүн түштө сменаны сатып алсаң 10,5 эле бүтүп атасың деген сөз болуп калышы мүмкүн. Мурдагы видеороликте баткендик бир тууганым эме кылган, бир тууганым дейм да, 3 сааттык промокод алганда Яндекстен парк аркылуу. Ошо бүгүн эртең менен чыгып 3 сааттык промокод менен иштедим парк менен. Бул 7,5 миң самозанятый болуп иштегеним. Азыр чыгып туруп 3 сааттык промокод менен канча иштедим? 3 сааттык промокод менен 4780 иштеп турмун. Ошондо 7900 болсо, короче 11900 рубль иштеп турбуз. Общий 11900 рубль иштеп турбуз. Кудайга шүгүр, жакшы иштеп койдум бүгүн. Заряжен иштеп койдум го. Кудайга шүгүр. Таксиде при желании жакшы иштесең болот өзүчү. Ошондой туугандар, бүгүнкү смен ушундай болду. Заработок ушунча болду. Эми жеп ичип баягындай кылгандарымды айтпай эле коеюн. 11900 сом. Кудайга шүгүр, мындан расходу где-то мындай 1,5 миң-2 миңде расход калып коелу. Калганы таза дегендей. Ошондой жигиттер, өзүңөргө сак болгула, жолдо этият болгула. Февралдын аягына чейин рейдтер болот дейт, жакшы текшерүүлөр болот дейт. Абайлагыла, документтер аркылуу, документиңер дагы таза мындай таза документ алганга аракет кылгыла. Ошондой жигиттер, мен үйгө кирип эме салайын. Кийинки видеого чейин, кийинки видео өзүңөр уккандай эле Оштук жердешибиздин сменасы болот. Салам алейкум. Оорубагыла.